Бүгін балдарыбызга өнөр үйрөтүшүбүз керек. Өзбек бир туугандар, Алла разы болсун, жаштыгынан балдарын бекер эле барып соодага, мебель жасаганга, нан жапканга, самса кылганга, айтор поорлукка, бардык нерсеге бекерге баласын берет. Ошо үйрөт адам кылышууну деп. Устаз болсун, шагирт болсун сака деп. Биз бүгүн ушул нерселерден кандай бир даражада артта калгандайбыз. Себеби байкап шаардын ичинде сыртка чыксаңыз, бүт самса кылгандар, поварлар, күчтүү поварлар, стройкадагы күчтүүлөр, башка жердеги күчтүүлөр айтор башка бир жердеги башка элдин, башка адамдардыкы. Эң күчтүү сварка кылганы дагы башкасы дагы. Айтып коет да, ошол бир күчтүү уста бар деп сварка кылган. Шагирт кылып бир баланы берсем, электрод кармаганда үйрөткөн жок 40 күндө дейт да. Үйрөтсө өздөрү ишсиз калат эле деген маселени кылды да. Бул дегени рызкы бардыгы бар, бирок өнөр деген нерсе өзгөчө. Эгер өнөрлүү болсоңуз, бир нерсени башыңыз менен иштетсеңиз, жашооңуз, күнүңүз берекелүү, өтө жакшы өтөт. Bir usta күнөрдөн bir күн ал уста көптөгөн жылдардан бери bir адамдын ишин бүтүрүп, үйлөрүн салып, башка кылып жүрөт. Өтө кооз кылып заказ алды, үй сал деп. Үйдө өтө кооз кылып, материалдарды жакшы кылып, сону кылып бүтүрдү. Андан кийин үй бүткөндөн кийин үйгө шашып, үйүмө кетейин деп жаткан учурда шеф келип, кожоюну келип, ушул үйдөн дагы бир куруп бер деп талап кылат. Баягы аркасыздан эми үйгө шашып башка кылат, көңүлү жок болгон туш келген материалды колдонуп, эптеме кылып баягы үйдү бүтүрдү. Бүтүргөндөн кийин кожоюнга үйдү көрсөттү, кожоюн эки жакты карады. İçindeki болбогон нерселер, içi калтырак, сырты жалтырак кылып бүтүргөн үйүн кожоюн кемчиликтерин таап алган жок. Ичине сүйүнүп кубанып билбей калды, жашырып кылган нерселерин билбей калды деп ичине жылмайып турду. Бай карап туруп, шеф карап туруп, ушунча жыл кызмат кылдың, үйүңө кетип жатасың. Билем үйүң жок, жакшыраак үйүң жоктугун билем. Ошондуктан ушунча кылган эмгегиң үчүн, мээнетиң үчүн ушул үйдү сага белекке беремин. Алгын. Ушул үй бизден сизге белек дейт. Ошондо бул ыйлап, сыздап, ичинен кайгырды. Эмне үчүн жакшы кылып бүтүрбөдүм? Эгер өзүмүкү экендигин билгенимде, эң жакшы материалдарды, эң жакшы инструменттер менен эң жакшы кылып бүтүрмөкмүн бул үйдү дейт. Өкүнүп кайгырды. Бирок кеч эле. Ошол сыяктуу урматтуу мусулман бир тууганым, эртең биз акыретке барган учурубузда ушул уста сыяктуу өкүнүп калбашыбыз керек. Өкүнүп, кайгырып калбашыбыз керек. Бул жашоодо болуп жаткан нерселер болуш керек эле, бүткөн нерселер бүтүш керек эле. Кылган амалдарыбыз чындап салих, чындап бир байкебиз айтмакчы, кыргызча деп коет, кыргызча болуш керек эле. Амалдарыбыз менен уялып калбашыбыз керек.